Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul uqudeten min lisani yefqahu qavli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve la fahme lana illa ma fahhamtana inneke entel cevadul kerim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Allah'ın bugünkü cuma günü özді құтты, берекелі күндерден қылсын. Мынакей, biz Құдай бұйырса, берекелі Allah'ın ұлы күндеріне кіріп келдік. Өткен cumada da айтқанбыз. Allah Teala Kur'an'da "A'udhu billahi mineşşeytanirracim vel fecr ve layalin aşr ve şef'i vel vatr" dep Kur'an'da qasam içken, uşul жерде Allah Teala atқан таңға qasam içken, ошонун аркасынан эле "Валаялин ашр" жана 10 күнгө qasam içken. Алымдар ушул аяттын тафсирине келгенде, ушул 10 күн эмне болгон күн десе, бул ушул Зулхиджа айы башталгандан баштап 10 күннө жерки аралык, бул ушул Кур'андагы айтылган 10 күндүк деп баяндалат экен да. Демек, азыр бүгүн биз Зулхиджа айынын 3-үндө турабыз. Зулхиджа айынын 10-у 6-июн болот дагы, биздин июн боюнча 6-июнга дал келет, туш келет дагы. Демек, 6-июн бизде Курман айт болот. Демек, 6-июн Зулхиджа айынын 10-у болуп эсептелет. Ушул 1-инен баштап 10-уна жерки аралык эң бир өзгөчө убакыт болот дагы. Бул убакытта мусулмандар сооптуу амалдарды кылып калганга көбүрөөк тырышыш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде айткан, ушул 10 күндө жасалган амал Алла үчүн эң жагымдуу амалдардын бири болуп эсептелет деген. Ушул 10 күндүктө жасалган сооптуу амалдар Алла Таала өзгөчө ага мамиле кылып, өзгөчө кабыл алат экен да. Ошондуктан ушул 10 күндө бир туугандарга жакшы мамиле кылайлы, кечиримдүү болойлу, бирөөгө жакшылык кылам деп ниет кылып жүрсөң, ушул 10 күндүктө жакшы кылып кал. Азыр 3 күн өтүп кетти, бүгүн 3-үнчү күндөбүз, дагы 7 күн убактыбыз бар. Бул күндөрдө Алла Таала бизге көп ибадаттарды парз кылган. Ушул 10 күн катары менен эртең айт дегенге жери орозо кармасак сооптуу. Арапа күнү өзгөчө, Арафа күнү Зулхиджанын 9-чу күнү бул Арапа күнү болот дагы. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде кимде ким Арапа күнү орозо кармаса, мен үмүт кылам Аллах Тааладан 1 жыл мурунку жана 1 жыл кийинки күнөөлөр кечирилет деген да. Ошондуктан Арапа күнү келерки 4-чү күнгө дал келеткен дагы, ошол 4-чү күнү кимде ким орозо кармай турган болчу болсо, 1 жыл мурунку 1 жыл кийинки күнөөлөр кечирилет иншалла. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Анан кийин бул ай, бул күндөр, ушундай бир күндөр, бул күндөрдө Аллахка көп Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айткан, бул күн ушундай бир күн болуп эсептелет да, бул күндөрдө Аллага эң жагымдуу амалдар, сооптуу амалдардын баары Аллах Таалага эң жагымдуу, жана өзгөчө ушул күндөрдө жасалган сооптуу амалдар Аллахка жагымдуу болот. Ошондуктан бул айда, бул күндөрдө Аллахка такбирди көп айткыла деген, тахлилди көп айткыла деген, тахмидди көп айткыла деген. Takbirden maksat Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, ve lillahil hamd dep. Oşon üçün şeriatımızda bizdin Hanafi mazhabında vacip kılgan, Arapa günü erteң menen bağımdattan tartıp 23 kündük namazda. Demek 5 gün, 4 gün toluğu menen 5-nji günü asırga jeri 23 namazda farz namazın arkasından keyin imam cemaat menen birigip Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar ve lillahil hamd dep takbir aytış vacip bolot. Kimde kim ataylap turup taштап koya turgan bolчу bolsa күнөөкөр болот. Бул күндөр ушундай бир касиеттүү күндөрдө турабыз. Бул Зулхиджанын 10 күнүндөгү жасала турган сооптуу амалдардын бирөөсү бул курмандык чалуу. Мына Кудай буйрса 6-июн курман айт болуп белгиленди, ай жаңырды, ай жаңырганга жараша. Анан кийин демек бул курман айтта эмне кылабыз? Курман айтта эң сооптуу амал бул курмандык чалуу болуп эсептелет. Курмандык чалуу бул ибадат. Айт намаз кандай парз болсо, жума намаз кандай парз болсо, 5 убакыт намаз кандай парз болсо, курман айт күнү 3 күндүн арасында курмандык чалыш байлыгы жеткен,
зекет бере турган деңгээлдеги байлыгы бар адамдарга парз болуп эсептелет. Бирөөнүн үйү бар, машинеси бар, тамташы бар, өлбөгөндөй оокаты бар, камок иштетет, же болбосо акчасы бар, же сарайда малы бар, 40 койдон ашык кою болсо, ал адам бир кой курбандык чалыш ал адамга парз болот. Кимдин үйүндө сакталып турган акчасы 350 миң, 390 миң сом ичкен жегенден чыкар ашыкча турган акча болсо, сом менен болобу, доллар менен болобу, анда ал адамдагы эмне кылыш керек болот? Анда ал адамдагы курмандык чалыш ал адамдын мойнуна парз, милдет болуп эсептелет. Андан кийинки эң сооптуу амал Аллах Таала Куранда айткан ошо курмандык чалуу туурасында лан яналаллаха лахмуха вала димауха валаки яналу тaqва минкум депчи. Силердин сойгон коюңардын эти эмес, силердин сойгон коюңардын каны эмес, силердин таквалыгыңар Аллахка жетет деген. Демек бул дегендин мааниси айт күнү ар бир мусулман аял эркек, байлыгы жеткен аял эркек курмандык чалуу мойнундагы парз болуп эсептелет дагы. Айша энебизге пайгамбарыбыз Фатима энебизге айткан: Фатима деген, баргындагы курбандыгыңды барып карап тур. Ким чалып атат, ким союп атат. Анткени курмандыкты ошол бисмилла Аллаху акбар деп муузону тартканда биринчи кан тамы баягы кан биринчи кан жерге там электе сенин күнөөлөрүңдү Алла Таала кечирет деген да. Ошондуктан кечээ күнү бирөө сураптыр, менде ушундай акча бар, мен курмандык чалышым керек, бирок мен билем бирөө муктаж. Ошол 20 миң сомду азыр бир курбандык болжол менен 20 миң болуп атпай, 19 миң, 20 миң, 25 миңге жери болуп атат, 15 миңден болуп атат. Эми койду деле сатып алганыңа жараша. Анан койдун да шарты бар да. Мисалы үчүн чолок болбойт, арык болбойт, аксак болбойт, кулагы кесилген болбойт, толук мүчөлөрү толук болуш керек, ошого окшогон шарттары бар. Кыскасы мен ошо койду сойбой эле 20 миңге, 20 миңди бир муктажга берип койсом болбойбу? Анткени ал муктаж да курбандыктын эсебин өтөбү деп менден сураптыр. А мен айттым, жок өтпөйт. Шарият боюнча сиз намаз окубай эле сиздин ордуңузга бирөө келип окуп койсо өтпөйт. Өзүңүздүн мойнуңузга жеке өзүңүзгө парз болгон амал болуп эсептелет дагы. Курмандык бере тургандай деңгээлде байлыгыңыз болсо, анда сиз курмандык чалышыңыз керек. Курмандык чалышыңыз керек. Аллахым, ушул курмандыкты сенин ыраазылыгың үчүн мына курмандык чалып атам. Сен ушу менин күнөөмдү кечир, даражамды бийик кыл, күнөөлөрүмдү кечир, өзүңдүн жаннатка кирген адамдардын катарына кош деген жакшы тилектерди айтып, пайгамбарыбыз өзү да хадисте ошондой дуаларды кылып, анан эмне кылган? Курмандык чалган. Ошондуктан мен ал кишиге айттым, эгерде сиз жанагынтип 20 миң сомду акчалай берсеңиз өтпөй калат. Мейли берсеңиз жардам болушу мүмкүн, бирок сиз кайра курмандык чалышыңыз керек болот. Анан болбосо сиз ошол малды аласыз дагы 20 миң сомго бир койду алып туруп бисмилла Аллаху акбар деп мууздагандан кийин кан чыгаргандан кийин сиз парзыңыз аткарылды. Анан этин жейсизби, туугандарга асып бересизби, же медресеге садака кыласызбы, же мечитке садака кыласызбы, же бир муктаждарга колу коңшонго тамак кылып бересизби? Айырмасы жок шариятта. Кааласаңыз сиз бир койду алыңыз да мууздаңыз дагы өзүңүздүн парзыңызды аткарып туруп, курбандыкты чалып туруп, анан ошомойдон койдун этин толугу менен ошол муктаж кишиге берип койсоңуз болот. Бирок именно акчалай курбандык өтпөйт. Мисалы үчүн мындай да, зекетти акчалай берсе болот. Зекетти акчалай, мисалы үчүн сиз коюңуз бар, 40 койго бир кой зекет бериш керек эле. Бирок бир койдун акчасын 15 миң сом зекет деп туруп чыгарып койсоңуз, зекетке акча берсе болот. Мына кече жакында эле орозо бүттү. Орозодо фитир садака курмадан берилиш керек, мейизден берилиш керек, арпадан бериш керек, буудайдан бериш керек. Бирок биздин азыркы заманда эч ким курмадан, мейизден, арпадан эч ким фитир садака бербейт. Бүт бардыгыбыз эле 50 сомдон, 100 сомдон тиги фитир садаканы акчалай берип атабыз. Фитир садака менен зекетти акчалай берсе болот. Анткени фитир садака менен зекеттен максат эмне десе, алындан максат ошол бейбечаранын муктаждыгын жоюу. Демек, азыркы учурда сен арпа буудай бергенде эч ким муктаждыгын жойбойт. Арпа буудай азыр жебейт эч ким. Илгеркиде жаргылчакка таркан тартып, жарма тарткандар жок азыр. Буудайды кантип өсөт деп жүргөндөр бар азыр. Нандын кантип, буудайдын кантип өскөнүн билбеген Бишкекте жаш балдар бар, жеткинчек балдар бар.
Азыр заман башка болду. Ошондуктан азыркы учурда фитир садака менен зекетти акча менен берсе болобу десе, ооба, анткени акча менен берген кайра муктаждарга пайдалуураак болот. Чем буудай арпаны бергенден көрө. Алып келип бирөө 15 кило арпа берип койду. Эмне кылат ал? Өзү этажкада жашаса, өзү студент болсо, же тоогу жок болсо ага бере турган. Же талкан тартып жарым ичпесе. Демек акчалай берген жакшы. Ал эми курмандык союш парз болгон адам, курмандык союш важип болгон адам акчасын бергенге болбойт. Анткени курмандык союудан максат Алла Тааланын бир парзын жараткан Алла үчүн кан чыгаруу милдет болуп атат бул жерде. Туугандар, кан чыгаргандын орду башка. Кудай үчүн курмандык кылгандын орду башка. Кудай берген 40 жаш, 50 жаш, 60 жаш, 70 жаш, 80 жаш өмүрдө курбандык кылбай кетип калбаңыздар, туугандар. Акчаны жыйнап топ-топ болсо дагы өзү негизи курмандык чалуу байларга парз. Бирок сен өзүң жонуң жука, күнүмдүк тамагыңа зорго жетип атат. Бирок карыздансаң да, антсең да, минсең да, эптеп пенсияңдан 1000 сомдон чогултсаң дагы bir жылда bir жолу курмандык чалып коюш мүмкүнчүлүгүнөн кур калбаңыздар. Анткени bir жолу эмес, далай эле курмандыктын акчасы башка жактарга деле жумшаганбыз. Өмүрүбүздө көп нерсеге кеткен акчаларчы. Ошондуктан бул Кудай үчүн өзүңдүн бир мусулмандык бир милдетиңди аткарып, курмандык кылып коюу бул өтө бир сооптуу амал болуп эсептелет. Бул ушул Зулхижжа айынын 10 күндүгүндөгү эң сооптуу амалдардын сап башында бул курмандык чалуу турат. Ошондуктан иншалла курмандык чалууга ниет кылыңыздар. Кимде-ким бүгүн бул күндөрдө мүмкүнчүлүгү болбосо, келерки жылдарда ниет кылыш керек. Курмандык чалуу, мисалы үчүн бирөө келди, курмандыкка малды сатып келип койду, 3-чү күнү эле сатып келип койду, же бүгүн бар сатып келип койду. Келерки жума күнү айт намаз да. Келерки жума күнү айт намаз болот. Келерки жума күнү таңкы саат 7-де жума айт намаз окулат. Кайра түштө жума намазын окуйбуз, Кудай буйрса, Алла аман койсо. Ошондуктан бирөө бар да бүгүн эле базарга барып, эртең 6-чы күнү базарга барып бир кой сатып келип койду, курмандык чалам деп. Анан курмандыгы бирдеке болду да өлүп калды, же башка болду, же бирдеке болуп башка нерсеге союлуп кетти. Же болсо курман айтка жери союп койду. Анда кайра башка кой сатып алып союш керек. Мисалы үчүн кээде ушундай да, кээ бирөөлөр бизде айыл жергесинде мен бала кезде көп көргөм. Ошондой эле курман айт күнү курмандык союу деген элде түшүнүк жок. Курман айт күнү Куран окутуу деген эле түшүнүк бар да. Куран окутууну милдет кылып алган биздин кыргыздар, бирок ошол Куран окутуу менен бирге заатно курмандык кылуунун сообун алып калыш мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок курмандык кылуунун сообун не кылды? Албай. Бирөөлөр келет дагы ошо 5-чү күнү айт намаз болсо, курмандык союлуш үчүн Курман айт күнү айт намазды окугандан кийин барып мууздаш керек мал. Айт намазга чейин мууздаса, же 4-чү күнү кечинде эле курмандыгын мууздап дайындап койсо, ал курмандык өтпөйт, ал жөн эле союш болуп калат. Анда кайра базардан барып, кайра кой сатып келип, кайра айт намаз окулгандан кийин курмандык союш керек болот. Ошондуктан курмандыктын шарттары бар. Курмандыкка союла турган мал, кой 1 жаштан жогору болуш керек. 6 айлык болсо болот, бирок 1 жаштык койдун деңгээлиндей майлуу, эттүү болуш керек. Уй баласы 2 жаштан жогору болуш керек. Төө баласы 5 жаштан жогорку төөлөр союлат. Көрүнгөн эле төөнү алып курмандык чалып койсо болбойт. Көрүнгөн эле бир тиги торпокту алып курмандык чалып койсо болбойт. 2 жаштан жогору, 2 жашка толуп, 3 жашка караган торпок курмандыкка чалыныш керек болот да. Кой дагы ошондой. Кой дагы ошол 1 жашка толгон, болбосо 6 айлык, 7 айлык болсо деле, бирок ошол 1 жаштык койдун салмагы бар, эти бар койду союш керек болот. Койдун кулагы кыркылган, эн салынган болсо, койдун кулагынын 3төн 1 жок болсо, ал койду курмандыкка чалган болбойт. Ошондуктан курмандыктын өзүнүн шарттары бар, туугандар. Кимде-ким курмандык кылам дей турган болчу болсо, малды аласыздар дагы Курман айт күнү эртең менен ушул жерге келип айт намазды окугандан кийин, анан кийин үйгө барып курмандыкты чаласыздар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Курман айт күнүндө мечитке келип, ошол намаз окулган жерге келип, мечит эмес, намаз окулган жерге келип, айт намазды окуп, анан барып, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылган? Курмандыгын чалган. Анан кийин
ошол өзү чалган курмандыктын эти бышканда ошонун этинен жеп, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам шорпосунан ичкен. Ошондуктан курман айт күнү курмандык чалыш важип болот дагы. Ошол курмандык, сойгон курмандыктын этин өзүң жесең да болот, садака кылсаң да болот, туугандарга берсең да болот, жолдош жоролоруңа берсең да болот, же болбосо холодильникке салып коюп өзүң бала чакаң менен жесең да болот. Главный кан чыгарыш мусулмандын мойнундагы милдет. Алла үчүн. Бирөөлөрдө кээде ушундай түшүнүк бар да туугандар. Ороз айтта мен кой сойгом, курман айтта кой сойбойм деп сойбой коет кээ бирөөлөр. Бирок тиякта сарайда 1 короо кою бар, 500 кою бар, 1000 кою бар. Ал адам күнөөкөр болот. Эгерде кимдин 500 кою, 1000 кою туруп, же болбосо 40 койдон нары көздөй турса, анда ал орозодо сойдуңбу ороз айтта. Эми ал соопчулук үчүн болду. Ата бабаңа Куран окуттуң, ата энеңе Куран окуттуң. А бирок муногу курман айтта сен Куран окутсаң, окутпасаң ал өзүң ыктыярың. Бирок мусулман катары мойнуңдагы милдет болот, курмандыкты чалышың керек.